Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр? Кайрадан сиздер менен кадырлуу кеч программасында жолукканыбызга абдан кубанычтабыз. Ооба, туура айтасыз. Бүгүн да бизде айтылгандай аркыл меймандарыбыз бүгүн бизде конокто. Анда биз эжелерибиз менен, агаларыбыз менен биргеликте таанышып, бүгүнкү программабыз абдан шаңдуу өтөт деген ишеничтебиз. Анда жарым саат бою бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Анда келиңиздер, биз алгач эле программабызды таанышуу менен баштап алсак. Анда бүгүн бизде мейманда Нарын мамлекеттик университетинин мугалими, ошондой эле акын эжекебиз Саркелдиева Роза эжебиз бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы эже, кош келипсиз. Бир кол чапкы эле эжекебизге. Ооба, туура айтасыз. Жана ошондой эле Нарын облустук академиялуу музыкалдуу драма театрынын актёру биздин агайыбыз Чыңгышбаев Муктарбек агайыбызга бир шаңдыраак кол чаап коелук. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, жакшы. Бүгүнкү программабызга даярбызбы? Даярбыз. Келиңиздер, анда бизде ар кыл жоболор бар. Баягы биз ар бир келген меймандарга тааныштырып өтөбүз. Бул салт болуп калган десек болот. Бизде өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү көрсөтөсүздөр, ошондой эле тез берилчи суроолорубуз бар. Кызыктуу башыңыздардан өткөн учурлар. Мынакей ушунун баардыгына бүгүн сиздер даяр болот деп ишеничтебиз. Анда тартынбаңыздар, кыскасы ырдаңыздар, бийлеңиздер, бүгүнкү программабызды бир шаңга бөлөп бериңиздер. Уялбаңыздар. Анан эми азыр чын жакшы айтты. Анан бизден да баягы көп суроолор чыгып кетиши мүмкүн. Даяр туруңуздар, мындай жер жок эмес. Эже менен Байке корко баштады окшойт да. Бирок баягы таланттуу, чыгармачыл адамдарга бул да болсо аздык кылат, Аздык кылат. Келиңиздер, анда өзүңүздөрдү тааныштыруудан баштайлычы. Анда кимиңиздерге биринчи сөз? Кыздын чачы. Кыздын кыркчасы бул дейт бул. Келиңиз эжеке, анда сизден баштайлык. Рахмат агай. Мен Саркелдиева Роза Каратаевна. Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде окутуучу болуп эмгектенем. Ошо мугалим болуп иштеп келе жатканыма 25 жылдын жүзүнө кетип барат. Алгач мектептен баштагам. Анан акыркы 20 жылда ошол университетте иштеп атам. Жакшы, жакшы. Абдан жакшы эжеке. 20 жылда көп студенттерди бүтүргөн турбайсызбы? Буюрса. Кудай буйрса. Ошондо кайсыл сабактан берип каласыз? Биология, химия берем. Экология сабактарын берем. Абдан жакшы. Татаал сабактар деп койсок болот, Келиңиз. Келиңиз, Муктар байкем. Мен болсо ошо театр өнөрүндө ушу көп жылдардан бери эмгектенем. Чындыгын айтсам 82 жылдан бери ушу маданият тармагында иштейм. Кийинки 90 жылдан баштап ушу Нарын областтык академиялык Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драма театрында иштеп калдым. Көп жылдан бери ушул театрда эмгектенип келем. Абдан жакшы. Келиңиздер, анда программабызды баштаардан мурда эле бир ырга кезек берелик, ырдап алалык, Муктар агабыз бүгүн бизге жакшы, жагымдуу ырын ырдамакчы. Келиңиз. Биринчи кыздын ыкча ачылуу деп эжебизден баштадык. Анан дагы айтат турбайбы, эркектин 50 жашы улуу деп коет экен. Анан эми азыр сиз баштаңыз. Туура айтасыз. Биздин ушу Нарындын кулуну өзүбүздүн чыган композиторубуз Жумамүдүн Шералиев аксакалыбыздын бир чыгармасын аткарып коеюн. Эсен бол дегендири. Баракелдек. Күнүн көздү талдырган көгөчкөнү сенсиң ойлосом, көктөн бир сызып качырган көкшүн кар болуп ойносом, көңүлдери толук кир кала. Көрүшпөйбүз деген сыйба, деген сыйба, деген сыйба, деген сый. Күйдөрүңүз койбосом. Жактырса бир күнү түшөр деп, жашылдан жибек жайдым тур. Жаштыктын сырын билер деп, жактырып сизге сундум кол. Жалындаган тилекти жамине тосом, өзүң билай, өзүң билай, өзүң билай, өзүң бил. Жарокер сулуу эсен бол.
бали. Акыры бир күнү түшөр деп ак жибектени жайдым тор, албырган жүрөк сүйүсүн алар бебеске сундум кол, айтсаңчы ачык жоңду албасаң колду тартайын айтып усулу эсен баракелде. албасаң колун тартайын айтып усулу эсеним Баракелде. Булар негизи кимге чыкканын билесизби? Булар ошо сөзү Адигнеев дегендик экен, атын билбейм. Ушул өзү жаш кезинде бул ыр мурун ошо жаштык кездеринде чыгарган ыр экен. Көп жылдардан бери эми бер жагы эле бир 60 жыл болуп кетти го дейт. Буларды ошо сүйгөнүн арнап чыгарып, ана сүйгөнүнө жетпей калганын жакшы бар деп анан башка эжеге үйлөнүп алган турбайбы? Бул эми маанисин карап турсаң, булар да ошо жактырыптыр да. Эми аягында ал кыз көп маани берген эмес окшойт. Жана аягында айтып атпайбы? Албасам колум тартайын деп. Анан тарткан ошо болуп атпайбы? Анан эми ал кыз жаштык кездеги чыгарылган ырлар болсо керек. Чоң рахмат, бар болуңуз. Өнөрүңүз өркүндөп, ушу элдин кызматын кылып жүрүңүз. Рахмат. Эми азыр ыр кесени бират эле Роза эжеге берели. Андан кийин мен бир жакшы суроо бир пайда болуп атат. Анан сизге кайра суроо берейин, Туура айтасыз. Келиңиз, анда бир лирика ырларыңыздан угуп өтөлүк. Келиңиз анда Роза эже. Рахмат. Эми мен биринчи окуй турган ырымды дүйнөдөгү эң ыйык адамдарым, атам жана апам жөнүндө окумакчымын. Бүгүнкү күндө жашап жатышат атам менен апам, 90 жаштан өттү. Бир топ неберенин кыбырага чейин көрүп келишип жатышат да. Ата кем менин аскам таяп турган, апа кем мөл булагым өмүр сунган, баарыбыз ата эне болсок дагы эле ымыркайдай көңүл бурган. Аска тоом, мөл булагым, атам апам, кайгырганда караандары жарпты жазган, Кудайым өсү сүйүп тартуулаган, 90 жашты аркалап жашап жаткан. Жаратканым дагы өмүр берсин, уябызга ырыскы кут бакыт берсин, кыбыранын жүзүн көрүп ден соолукта бата тилеп ата менен жашай берсин. Бали. Негизи айтат турбайбы? Бул ата аскадагы тирек, апа болсо боорундагы мөл булак, Булак. Ата апалар заман болсун. Сиздердин да урмат-сыйыңыздарды көрүп, небере чөбөрө кыбыраларын көрүп, ошолордун да тоюнда аман эсен отурсун. Азыр бизди көрүп атса керек түз эфирден. Рахмат. Бир кол чаап коелук, ата апабыз аман болсун, бар болушсун. Туура айтасыз. Келиңиздер, эми анда биз биринчи бөлүккө өтө берелик, кесиптеш кандай дейсиз? Биринчи бөлүккө. Биринчи бөлүгүбүздү түшүндүрө кетели. Бул суроо жооп бөлүгү. Тез бериле турган. Биз сиздерге баягы суроолорду тез беребиз. Сиздер дагы тез жооп бергенге аракет кылыңыздар. Ар бириңиздерге 10 суроо берилет. Ойлонуп калсаңыздар, анда утуласыңар, Ойлонуп тез, Анан аракет кылалы. Дагы бир эрежесин айта кетейин. Сиздер эч кимиңиздер бири-бириңиздерге жардам бербеңиздер, Себеп дегенде өзүңүздөр жеңишке жетип, акырында эркин микрофонду кененирээк алганга аракет кылыңыздар, Келиңиздер, анда Роза эжеден баштасак. Роза эжеден баштайлы. Бир кол чаап кал Муктар байке экөөбүз. Кыял кечсизби? Ооба. Шахматтын падышасы. Жыландын тили кандай? Ача. Кыргызстандын борбору? Бишкек. Бөтөлкөдө канча өө бар? 4. Радио эмне деп аталат? Үн алгы. Жалпоонун эмнеси табылбайт? Шылтоос. Ой. Эртеңи балдардын китеби? Алипе. Ысык көлдүн ортосунда эмне бар? Тире. Негирлердин өңү кандай? Капкара. Азаматсыз Роза. Бизден 10 суроонун ичинен 3өөнө жооп бере албай калдыңыз. Бул дагы абдан жакшы, Азаматсыз. 7 суроого туура жооп берип турсуздар. Баягы айтат турбайбы? Жигит болсоң шок бол дейт Муктар байке. Анан эми азыр сизге мен мындай өтө бат эмес, Бирок мен билем, сизге ишенем. Себеби сиздер баягы колдонуп эле жүргөн суроо жооптор өлөр эчке эмне болот? Койчунун таягына. Баракелде. Самурай кылычы.
Катана. Билбейт экен. Тайгандын энеси. Таяган эле болот. Бара келди, бурана мунарасы каякта? Чүйдө. Так айтпайсызбы? Чүйдүн токмок. Бара келди. Таң атпай эмне иш кылдыңыз? Бияка келдимде коесуз. Пейилди оңдосо эмне болот? Пейилди оңдосо эмне болот? Пейилди оңдосо. Ишең болот, Ишең болот. Кыргызстандагы бийик чоку. Жеңиш жок. Бара келди, кайсы айда 28 күн бар? Февралда. Бара келди, падыша өрөтүргүчү? Падыша отургучучу? Так. Уча кимге тартылат? Аксакал кишиге. Кудага. Кудага тартылат. Бара Бул келди. жерде жигиттик кылып сиз абдан баягы жардам берип ийдиңиз окшойт. Мен эжеге башында жардам берип койсом болмок экен. Биринчи биздин Муктар байке бир шаңдыра кол чаап коелу. Бара келди. Ана мен бир нерсе айткым келет да, Муктар байке. Мына азыр ушул жерде сизди карап отуруп аябай баягы биздин баягы илгерки ырчыларды эстейм да. Үнүңүз да ошол ырчыларга окшошуп, Эми сиздер баягы көптү көрдүңүздөр дегендей. Ана могу костюмуңуз аябай жакты да мага. Ушу костюм жөнүндө бир туура Ушул жөнүндө суроо берейин да сиз беле. Эми бул костюм бул Кыргызстандыкы эмес. Бул костюм Кытайдагы кыргыздардыкы. Ошолордун кол өнөрчүлөрүнүн усталарынын колунан жаралган саймасы илмешбеги менен илгери сайылган экен. Кыргыздар сайып жүрчү экен. Ошол сакталып калыптыр бул Кытайдагы кыргыздарда. Анан ошол жака менин бир Нарымбек Карбеков деген байкелерим азыр ушу кызматтарда иштейт. Ошол байкем барып ошол жактан ушуну тартуу кылып беришиптир да уздары. Анан ошо жетекчилер. Анан ошондон ушуну алып келип анан ушу өнөр сексинде жүрөт. Ушул иним гана баркын билет деп ушуну мага тартуулады байкем. Бара келди. Анан эми ал бул дагы өзүмө дана чак экен да, менин размеримди алып келгендей болуп. Анан ошол жакшы. Абдан жарашат дагы экен. Анан азыркы учурда чын эле костюмдарды мындай оюсуз деле кийип жүрүшөт, көбүнчөсү. Анан сиздики чын да абдан жакшы көрүнөт экен костюм. Кытайлык кыргыздар билген окшойт да. Булар аябай ачык өңдөрдү жакшы көрүшөт. Ошо ачык өң менен да саймаланып, ою жазалыптыр. Эми мунун шымы да бар. Анан бирок шымы дагы аябай эле кысыл-тасыл болуп каламбы деп анан шымын кийген жокту. Анан эми сизге мына жакшынакай суроо бергенден Роза эжем деле ойлонуп атса керек, мага дагы берет бош керек депчи. Даярдандым. Анан баягы эшиктен киргенде эле көрүнөт экен көп нерселерчи. Туура. Анан Роза эжени карап отуруп мына төш белгилер турат. Төш белгилерчи. Анан ошо төш белгилер жөнүндө бир кыскача айтып кетесизби дейин дедим эле да. Рахмат. Эми бул жана айтып өттүм эле ушу 25 жыл эл картууда эмгектенип келатам деп. Ошол бирөөсү болсо билим берүүнүн мыктысы деп аталат. Экинчиси былтыркы жылы алгам Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин медали. Бара келди. Бар болуңуз, сыйлыктарыңыз да көп болуп, көптөгөн бир жаш таланттарды чыгарып, ошондой биздин инсандарды тарбиялап жүрө бериңиздер. Рахмат, айтканыңыз. Келиңиздер эми анда кайрадан эле ырдайлык. Эми биздин ошо театрыбызда эң сакалдуу болуп калды. Азыр өзү 73 жашка келип калды. Биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сирген артисти актер обончу Кенжеогул Мендебаев агабыздын Мидин Албаев агайыбыздын сөзүнө жазылган Элестетем деген ырын аткап берейин. Бара келдиң, келиңиз, элестетеличи. Kalgança yaşka kanamım, ulu yaşlı ulam gelip samağım. Bir oktağı cılıp cıldar getiptir, en oturuvim artındı karadım. Bir oktağı cılıp cıldar öpüptür, en oturuvim artındı, en oturup em artındı. Talaşa albayım tağdırıma cığılam, o darıldım bir
топ жаштын кырынан кекке кеткен талай жылды эстесем капа болуп карагаттай сыгылам бали кекке кеткен талай жылды эстесем капа болуп карагаттай сыгылам койгон үмүтүм 15ке тең келби кайран жаштык кетти келбес тереңге жаным күйөт жашпы десем бирөөнө жок жаш эмес сиз курактуу дегенде жаным күйөт жашпы десем бирөөнө жок жаш эмес сиз курактуу жок жаш эмес сиз курактуу дегениде Кош жашылык бир коштошуп алалык картайып арс бир дүйнөдө жаралып кош айтууда оозум барбай турса да кошкун эми өтүп кеткен балалык жаңы гана кыздар көзүн саларда каптегизет кара чачым Баракелде, бар болуңуз. Абдан сонун экен, караңыздарчы. Жанагы сүйүүнүн көзү сокур деген экен да. Келиңиз эми анда кайрадан эле поэзия дүйнөсүнө бир саякатка чыгып келелик, Роза эже. Дагы бир менин эң жакындарым, кыздарым, 2 кызым жөнүндө. Алар ошо кичинекей кезинде ойноп жүргөн убакта эле ошолордун баягы ойноп аткан оюндарын карап анан ошонун негизинде жазылып калган да. Анан азыр болсо кыздарым чоңоюшту, бирөө студент, бирөө 1-классты окуп атат. Секелектер келечекте энелер. Так секирген кечээги бир секелек, куурчак ойну ал эсинен кетелек, ошондо эле көз алдына элестеп көп түйшүктүү алды дагы келечек. Куурчак жасап алды илешип колуна, кошулушчу энелердин тобуна, нан элестеп көздөрүнө кечкисин издей түйүн чоң оюндун соңунда. Ата-эненин мээримине магдырап, түйшүктөрдөн уйкаралап шалдырап, турмуш оюнун аягына чыгарбай узартышат эртеңкиге калтырат. Ошол оюн эртеңки күн башкача, врач болот ак халатчан таптаза, шашып үйгө кайтат бачым кечинде, бала сыйлайт үйгө тез баспаса. Сылык сүйлөп тарбияга салышкан, эжей болот дагы бири даанышман, секелектер мына ушинтип өзүнчө ар кесиптин ээси болуп алышкан. Жылдар жылга, айлар айга саналды, турмуш ойну келечекке айланды, ойноп жүргөн ошондогу секелек көп түйшүктүү турмуш жолго байланды. Андан бери нечен суулар акпады, канат күйлөп куш канатын таптады, илим билим жолунда ат салышып, ата-эненин ак эмгегин аттады. От жандырып коломтону ээлешип, алды илишип арча бешик терметип, кабак жарып тартып жарын өзүнө, турмуш курат экөө бирдей кеңешип. Үйдүн куту берекеси жарыпты жазган, алар болсо эч бир көлбөй ачык асман, үйдө эмес коомду дагы чарчабастан, көп кырдуу эмгек жолун далай баскан. Бул дүйнөнүн сулуулары аялзат, акыл кошкон улуусу да аялзат, турмуштарды турмуштарга улаган, жашообуздун тунук суусу аялзат. Баракелде. Сиз ырыңызды окуп баштаганда эле чиркин жүрөк калчылдады го. Жакшы жазып турсуз чын. Жакшы. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Рахмат. Ошондо бул ырыңызга жазганыңызга канча жыл болду? 14-15 жыл болуп калды. Ошол боюнча сактап келесиз, Абдан жакшы. Келиңиздер эми кайрадан эле экинчи бөлүгүбүзгө өтө берелик. Биздин экинчи бөлүгүбүз бул элден берилген суроолор болот. Анда экранга көңүл буруп койсок, келиңиздер. Баягы карылардын сөзүн капка сал деп дагы айтып коет да. Ошон үчүн карылар бар жерде жана ата-энебиздин үйүнө деле барабыз го, баары кенен, ырыскы жайнап турат.
эч кимдин кабагы бүркөлбөйт деген сыяктуу ошондой баардыгы ырыскы кут ошонун баары кары адамдарда. Анан жанагы сүйлөгөн сөздөрүндө, санаттарында, насыяттарында болсо керек, ошон үчүн карын сөз болсо керек. Баракелде. Абдан жакшы суроого абдан жакшы жооп болду. Жакшы жооп болду. Анда экинчи сурообузга да назар салып коелук. Балдарды ата-эне эч качан мындай жамандык ойлобойт. Балдарым жакшы өссө деп ойлонот ата-эне. Анан ошо балдардын жакшы өсүп калганда абийир табат деген ошол адамга ошол жакшы бакыт алып келет дегенди эле түшүнөм мен. Ошо ата-энеге бакыт алып келет, балдардын жакшы өстүрүп берген ошол жемиши болсо керек деп ойлойм да. Баракелде, баракелде. Ушу балдарды тапкан биздин ата-энелерге бир кол чаап коелу да. Туура. Баягы систем мына эл билет дегендей, баягы калайык журт билет. Көптөн бери баягы эл кызматында жүрөсүз. Анан мына биздин баягы аксакалдарыбыз Сейитказы Андабеков, Койсун Карасартова, мына апаларыбыз, аталарыбыз. Ошолордун баягы бир фестивалында, чыгармачылык эмесинде сиз гран-прини утуп алдыңыз эле. Гран-прини мен жеңип алгам. Анан эми ошол баягы биздин ошо аксакалдардан, апаларыбыздын бир жакшынакай ырынан аткарып бербейсизби? Эми рахмат. Бул биздин ошол менин ошо чыгармачылыгыма чындыгында могу Кыргыз Республикасынын эл артисттери маркум Сейитказы Андабеков жана Койсун Карасартова ага эжелерибиздин салымы аябай зор. Булардын мага ушундай тийгизген таасири күчтүү да. Бул кийинчерээк ошо кишилердин үнүн туурап, Койсун эже менен Сейитказы абаны туурап ушулордун ырларын элге тартуулап жүрдүм. Эл баары жакшы кабыл алышып жүрүштү. Анан кийинчерээк ушу Сейитказы абанын 90 жылдык мааракеси болду өзүнүн көзүнүн тирүүсүндө. Ошондо ошо көп жерлерден келип, мен Сейитказы Андабековду туурайм, ырдайм, Койсун эжени ырдайм дегендердин баары келишип ушу Нарын театрында ушундай чоң бир концерт болду. Масштабтуу концерт болду. Анан ошондо мен ырдагам. Анан эми өзүм деле күткөн эмесмин ошол эң бийик гран-прини жеңип алам деп. Ошо жыйынтыгында мага берилди ошо. Эми мага ошол чоң сыймык. Анан Жаныш Кулманбетов театр ишмерлер союзунун төрагасы өзү ошол Сейитказы Андабеков атындагы сыйлыктын наамын, дипломун тапшырды. Жакшы. Кече күнү эле биздин 80 жылдыкта дагы уулу Болот келип Сейитказы абанын атындагы фонддун дипломун, акчалай сыйлыгын тапшырышты. Жалгыз мен эле алган жокмун. Бул жерде бир топ өнөрлүү адамдар, улуу адамдардан жаштарга чейинки балдарга, кыздарга бериптир. Ошолордун баарына тапшырышты. Бул да болсо театрыбыздын ийгиликтери жакшы жөрөлгө экен. Анан бир дагы суроо да. Ушул Сейитказы Андабеков атындагы фонддон сизге ай сайын стипендия каралат дейт, Эми аны ушундай дааталуу күндөрдө Болот өзү айтты, ушундай дааталуу күндөрдө ушундай ай сайын беребиз дегендей кылды да. Болот айтты ошону. Баракелде, баракелде. Келиңиз эми биздин ушу атабыз менен апабыздан бир эми бул Сейитказы аба менен Койсун эже көп дуэттик чыгармаларды аткарышкан. Анан эми ошондон бир сөзү белгилүү сатирик Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты, кыргыз эл жазуу акыны Байдылда Сарнагоев агабыздын сөзүнө жазылган карыялардын дуэти. Обону Жума менен Шералиевдики. Ömür boyu birge yaşap bir maksat bile gelebіз. Kadırlasam ursamanın atayabız negebiz. Aldı öyle sevasıp durmuş şattanabız gülebiz. Karbaşağın oylaşkonga kayranlatayın debiz. Karbaşağın oylaşkonga kayranlatayın debiz. Kaçantadan beri karay sakalcağın sopoldup. Görsegönün batırmaydı koy göz yap yaşta kolga.
Basma türlü babuşka, sen kesiyen yemişka, sakçısında sen durganda, zaten minne devuşka, sakçısında sen durganda, zaten minne devuşka, sakçısında ne durganda, zaten diye devuşka. Barakelde. Siz Grand Prix'nin uşuluru menen aldınız he? Ушулар менен алдым. Barakelde. Бар болуңуз, өнөрүңүз өркүндөсүн. ооба абдан жакшы. Байке айтсаңыз, сиз дагы бул актёрдук роль дагы жаратып келесиз э? Кайсыл кинолордо? Башкы ролбу же? Кинолорго катыша алган жокмун, эми театрда мындай өзүмө ылайыктуу ролдордон ойнодум. Сейитказова аткарган Ажар спектаклинде жанагы Сабит Якунду ойногондо, анан Асан Жакшылыковдун Көкөй кести деген спектаклинде акынды ойногом. Казыбектин арманында дагы Мокем мырза дегенди ойногом. Садыр Сарыкуловдун Чөгүрүк Байке деген спектаклинде комедия болчу. Мында Борукчу деген баланы ойногом. Ушундай. Жакшы. Абдан жакшы. Роза эже, айтыңызчы, бул акындык өнөр баягы өзүңүздөн калган эле, баягы өзүңүз шыктанып жазган өнөрбү же болбосо бир тукумдан, генден калган өнөрбү дегендей? Тукумдан калса керек деп ойлойм, себеби өзүмдүн атам дагы комуз ойнойт, анан жамактатып көп сүйлөчү, ырдачу. Анан ошо кичинекей кезимде бизге көп жомокторду айтып берчү, атабыз ошентип тарбиялачу да. Апам дагы кошокторду жакшы айтчу, анан жакшы коюлуштуруп сүйлөчү да. Тайларында дагы ошондой өнөр болгон. Мухамбет нуру ааламда. Кут мээримдүү, о Аллахтын элчиси, касиеттүү бул дүйнөгө келиши, адамзатты жаңылантып тирилтип, дүйнө жүзүн нурга бөлөп бериши. Мухамбеттин нуру сылап башымдан, жаратканды тынбай айтып тааныткан, алып келген бизге ыйык Куранды, пайгамбарым эң бир ыйык даанышман. Жараткандын элчиси, убадага так турган, жетим менен жесирди урматтоону бек туткан, шыпаа тилеп ооруга дуба кылып, Аллахты сүйгөн адамга ырыскы чачып кол сунган. Үлгүлүү кул келечекке жол ачкан, жүрөгүнөн түнөктүн орун тапкан, Мухамбет деп согуп турган жүрөктү тозок оту өрттөй албайт эч качан. Бүт ааламга мээрим төккөн боорукер, жоомарттыгын артык көрөм жанымдан, бирге болуп ар бир асыл сапаты ажыралгыс жүрүп турган канымдан. Чексиз сүйөм пайгамбарым Мухамбет, себеби ал улуулардын улуусу, ыймандуу бол, чынчыл бол деп ардайым пенделерге айткан ушул сунушу. Кудайга кул, Мухамбетке үммөтмүн, жараткандын кайыгында түнөкмүн, аткара албай ыйык барзын негедир, санаа тартып бүшүн алам жүрөктүн. Аллахымдын эң сүйүктүү кулунан мурас калган бизге ыйык дубалар, кулдук кылып дуба айтып пенделер, бир Аллахтан жакшылыкты сурабал. Урмат сыйды, мээрим менен теңдикти, жакшы көрчү ырыс чачкан кеңдикти, кайрым кылсаң бей бечара адамга, Аллах сага берет дечү бейишти. Бул дүйнөдө жаман көргөн жалкоону, ыпластыкты, сараңдыкты, коркокту, зулумдарга ак эмгекти кордогон жаратканым берет деген тозокту. Баракелде. Анан айтсаңыз, Роза эже, китебиңиз чыкты беле? Китептерим жок, китеп чыгара элекмин, бирок жана кесипке байланыштуу кээ бир сабактарды да ыргайландырып өтөм. Ошолордон темадан алып табышмактарды жазам, макалдарды жазам, биологияга жакындатыпчы. Ошол боюнча чыккан методикаларым бар, сабактар боюнча да. Анан чоң бир китеп чыгарайын деген максатыңыз, ойлоруңуз барбы? Максатым бар, топтоп жүрөм, анан Кудай буйрса чыгарам деп. Жакшы экен, анда ошол чыгарган китебиңизден дагы көбөсү болуп калабыз буюрса. Келиңиздер, анда биз 3-чү бөлүгүбүзгө өтөлүк. 3-чү бөлүк бул кызыктуу учурлар. Келиңиздер, бир артка кылчайалычы. Баштан өткөн окуялар, э? Дагы эле ушу кесипке байланыштуу болуп калат окшойт да. Мектепте алгачкы жылдары келип иштеп жүргөн убагымда бир окуялар болгон. 6-класстарга сабак берчүмүн. Анан көп да балдар 35-40 ушундай да, ушу Токтогул мектебинде болсо керек эле. Анан балдар жанагындай кагазды тоголоктоп алып, бири-бирин чапкылап ойношот го. Сабак өтүп атсам эле артында 4-5 ойноп атыптыр да.
Анан бирөөсү келип туруп менин партамдын алдына түштү да. Анан мен баягы сүйлөп аткан жериңден токтотуп туруп эле барып бир немесин алып турупчу. Бир тогологун да шарикпе. Катуу экен да, мен кантип жасашат билбейм бирок. Аны жөн эле алып туруп эле сен ыргыттыңбы деп эле бир балага ыргытып койдум да. Анан ал мен мээлегендей барып туруп эле кулагына кирип кетип атпайбы кагаз. Кулагына кирип. Анан баары тең эле кулагына кирип кетти деп эле баары каткырып күлүштү да. Мен сабагым деле эме болду да. Анан чын эле барып карап эме кылсам кулагында турат да. Анан мен мындай коркуп кеттим, кайрачы ал нар жагына чейин кулагына кирип кетти го депчи. Анан алайын десем түртүлүп кетти да. Анан кийин антип медсестраны чакырып, эмелер чакырып келип атып, ызы чууп алып, анан кулагынан алып чыккан да. Ошол баягы чейин эстейм ошол. Азыр ошол бала эстейт болуш керек э. Улуур эжем келип атты. Ал кезде бала кезде сиздердин мугалимдердин урушканы бизге катуу урушкан сыяктуу сезилчү да. Анан эже кагаз менен чапса аябай эле чапканга тете болсо керек деп мээлеп туруп эле. Андан жөн эле ыргытып койсом эле кулагына барып. Андай түз деле ыргыталчу эмесмин, мен билбейм да. Ал өзү эле бар эле. Оода, алда кырсык да кырсык. Кел Султарбай эке. Андан жакшы. Эми биздин деле баягы театрда жүргөндө көп бул жанагы гастролдордо жүргөндө көп мындай кызыктуу окуялар болот. Кээде кыйналгандар болот. Анан көбүнчө меники кызыктуу эмес, кыйналган окуяны айтып бергим келип турат да силерге. Бирок бул деле кызык болушу мүмкүн. Ошо Жумгалдын жанагы кара кечеге барып анан ошол жерде 15 күн иштешип, 15 күн ушундай кетип анан кайра келип, элдер ушундай иштешет экен да, смена менен. Анан биз барып анан ошол жерге барып анан концерт коюп анан жатып калдык. Анан жатып калып анан биз негедир мен ошо башка вагонго бир балдар менен жатып калгам да өзүнчө. Анан мен жатып калсам, мен жаныма келип Кенжеголбай эке да келип жатып калып анан экөөбүз ошо Кенжеголбай экенин бригадасында болсуз да. Калып атпайбыз. Анан алар бизди таштап ошо боюнча чайыкке кетип калышыптыр. Коллектив, коллектив. Автобус менен кетип калыптыр. Анан Кенжеголбай экөөбүз калабыз да жагыбыз. Анан эртеси анан жөө кетип баратабыз. Тетиги тоонун башынан бери калпайт менен болобу. Ошол берки дыйкан айылына чейин жөө келдик да. Жөө келип атып анан орто жерден бир бала ат менен чийне менен кетип бараттыр. Анан чийнесине токтоп анан түшүп алдык. Түшүп алып кетип барасак, Кенжеголбай эке жолдон бир үйдүн жанына келип калат атпайбыз. Анан келип калсак, ой жаман суу сап атам, могу жерден бир жарым ичип алайынчы деп анан бирөөдөн жарма сурап атпай анан жарма берейин деп жарым ичели деп анан эмесек, тиги бала да ылдый кетмей экен, анан бизди таштап салып анан кетип калып атпайбы. Кайра калып калдыңыздар. Анан кайра жөө калбадыкпы. Албай экем келип кыйкырып атат, артынан чуркапчы. Биз дагы кетпесе алып качтык депчи. Ал шашып жүргөн бала окшойт. Жок, качаттыр. Мына жармабыздын кекиртегисин айланан анан ошентип анан баягы чийдебизден дагы кур калып анан дыйканга чейин жөө келбедикпи? Анан ошол жерден анан таксиге түшүп алып анан чайыкке бардык. Ошол убакта такси жүрчү эле. Эми ошо ары бери машинелер жанагы маршруткалар бар экен да. Ошолорго түшүп анан бул ошол 2000-жылдарга жакын, 99-жылдар болчу. Анан ушундай күндөр өтүп. Балам жүргөн турбайсыңарбы? Жок, ал бала деле ойлоду да, маз биякта жарма сураса менден нан сурайт деди да. Анан ошондо тиги Кенжеголбай айтып атпайбы? Карачы, кекиртектин айына минтип тиги жөө калдык Муктар деп күлдүрүп жолдо катар. Ары бери мен бат эле келдик эми бир топ экен жол делечи. Эми урматтуу Роза эже. Мына жанатан бери жакшынакай ырларды окуп бердиңиз. Эми сиздин бир мындай үнүңүз тугалы деп биз аябай тынчсызданып атабыз да. Анан бизге бир жакшы, жагымдуу ырлардан ырдап берсеңиз жакшы болгон да. Эми мен сахнада ырдап көргөн эмесмин. Тойлордо ырдаган ырлардан ырдап. Ошо Роза эже баягы акындык өнөрдөн сырткары дагы жандуу үн менен ырдайт деп угуп калдык. Анда Роза эжени бүгүн ырдатпасак болбойт. Сиздин ырдаганыңызды деле көп кишилер көрбөсө керек да. Анан бүгүн көрүп Ушул жерден көрүп алып, ай деп тойлордо Роза эжени гана ырдатып Ырдайт деп кызанды. Келиңиз Роза эже. Алчадай жүзүңөн теткен, апамдан башка өктөгөн. Ала жасайган чырмыктай, анда сен 15 жаш деген.
анда сен 15, анда сен 15, анда сен 15 жаш деле. Баракелде, мына өрөмөс бекен, Жебени тагып каната, жеттим бе кытка заматта. Асманда айдай толукшуп, ал кезде калат каякта. Ал кезде калат, бала кез калат, бала кез калат каякта. Бали. Улам бир алга шашабыз, суңайып бара жатабыз. Ал мончок сүйкүн малдарга азыр биз атабыз. Азыр биз атабыз. Бали. Розеже ырдабайм деген ыры бул болсо ырдасам да эмне болмок. Бүтте мына көрүп алыштым. Ушуну Ырдата бересиңер. Мынакей убакыт дагы учкан куш экен, программабызда жыйынтыкталып баратат, бирок бул жерде Розеже атайын дагы бир ырын даярдап келген экен. Муну дагы угуп койбосок болбойт. Келиңиз Розеже. Рахмат, эми бул ырдагы баягы мекенибиз барыбыздын жүрөгүбүздө да, баягы апрель окуясында ушундай жаман окуя болду эле, ошондон алым жазылып калган да. Кыйналдың го кыргызым деген. Кыйналдың го кыргызым, турмуш улам кыйындап, кыжыры кайнап баатыр эл алып келди ыңкылап. Акыйкат келип жергеме, элдик бийлик орноду, өкүнүчтүү а бирок орду толгус жоготу. 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек кезинде, мекен деп соккон жүрөгү баатырдык берип сезимге. Бүркүтү учуп шаңшыган ала тоодой жер үчүн, канчанын берди кыргыздар кыйналган кайран эл үчүн. Коргогон ыйык мекенин илгертен баатыр манасын, Айкөл ата арбагы колдоду белем таласын. Теңир тоо эли колдоду жайкалып жаткан кошою, атылган окко балдарын бүт кыргыз жоктоп боздоду. Кагылайын калкымдан, кыргызды кыргыз ат жөмес, калса да ачка безерип, эч качан жерин сат жөмес. О жараткан теңирим, жерге мен нуруң себегөр, мыкачы камкор бийликтин жазасын тынбай берегөр. Сабырдын түбү саралтын, сабырдуу болсун аталар, чырактай болгон баладан айрылган нечен апалар. Мекенибизде мындай нерсе экинчи кайталанбасын. Ооба. Эле багы элибизде ар дайым тынчтык гана болсун деген жакшы тилектер менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайт окшойбуз кесиптеш. Сиздерге да чоң рахмат. Ошо башында айтып өттүк элек, баягы эркин микрофон берилет депчи. Анан оюнубуздун дагы Муктар агабыздын жыйынтыгын чыгарбай коюптур кесиптешип. Ошентсе дагы кыздын кырк чачуулу деп Роза эжеге келиңиз, сизден баштап эркин микрофон. Келиңиз. Мен эми биринчиден эмне демекмин, бүгүнкү ушул куттуу жер дейбиз да, бул жерде ошол жерге келип баягы өзүмдүн жазган ырларымды окуп, баягы элдин алдына чыгып деген бул үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем силерге, Токтосунга дагы. Анан дагы эмне демекмин, эми мен азыр каалоорум силердин ишиңерге дагы ийгиликтер болсун. Дайыма элдик таланттарды көптөн алып келип, элдин алдына алып чыга бергиле. Өзүңөр дагы таланттуу адамдарсыңар, талантыңар өркүндөй берсин демекчимин. Анан баардык эле элибизге тынччылык болуп, бейкутчулук болуп, балдарыбыз аябай жакшы жаштардан болуп өсүп, ушу мамлекетибизди өркүндөтүп, гүлдөткөн жакшы балдар тарбияланып чыкса. Айтканыңыз келсин. Келиңиз Муктар байке. Эми ушу биздин Теңир Тоо элибиз, биздин мына өткөндө дагы ушу Бишкектен келген чоң чыган Муратбек Алиевич келди, композитор. Муратбек Рыскулов атабыздын кызы келип, Нуржамал эже келип, жакшы сөздөрүн айтты ушу биздин Теңир Тоо жергесинде. Ушу бийик жердеги адамдардын таланты бийик болот. Иш кылган кызматтары да бийик болот деп ушундай жакшы тилектерди айтышты. Ушу сиздердин дагы ишиңиздер бийик болуп, ушу бийик жерде иштеп атасыңар бийик болсун.
ушундай ден соолуктуңуздар чың болсун. Ушундай передачаларды жакшы берип тургула. Рахмат. Ушундай баалап барктап чыгарып койгонуңуздарга. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, Роза эже калемиңиз курчуй берсин. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздагы өз максатына жетти деп ишенебиз. Анда кийинки берүүлөрүбүздө жолугушканча аман болуңуздар. Hep para geldi.